санарип кызматтарды көрсөтө турган мамлекеттин бирдиктүү мобилдик тиркемеси. Азыркы убакытта бул тиркемени дагы биздин жарандарыбыз өзүнүн смартфонуна жүктөп алып, ошол жерден дагы ушул система аркылуу кызматтарды алууга шарт түзүлдү. Төртүнчү болсо, бул эң инновациялык жана өзгөчө бир долбоор. Бул негизинен мамлекеттик каттоо кызматынын өзүнүн инициатива катары ишке киргизди. Бул менин санарип документтерим аттуу долбоору. Жалпысынан айтып кетсем, бул системада санарип паспорт, санарип айдоочулук күбөлүк, санарип тех паспорт жана менин маалым каттарым, системада бардык жеке маалыматтарды коргоочу элементтери капсыз кылынган. Мисал катары айтып кетсек, бул биринчи этабында ошо Ички иштер министрлиги менен биргеликте ишке ашырылат. Жарандарыбыз жана кагаз түрүндө же мындай физикалык түрдө документтер жана колдонбостон же албастан ошол мобилдик технологиянын, мобилдик системанын негизинде ошол документтерин өз укуктарын жана өздүгүн тастыктоого шарт түзөт. Биздин өкмөттүн планы боюнча бул системадагы башка тармактарда дагы колдонууга тиешелүү талдоо жүрүп, жана чечим кабыл алынат. Негизги бул тармактын эң негизги, кандай десем, негиздөөчү катары айтып кетсем, азыркы убакытта мобилдик технология аркылуу кызмат көрсөтүү эң перспективдүү багыт болуп эсептелүүдө. Анткени азыркы убакытта ошол эле эл аралык институттардын маалыматтарына таянсак, жалпысынан мобилдик интернет колдонуучулардын саны 18%-га жылына өсүүдө. Ал эми мобилдик тиркеме жана мобилдик интернеттин аркылуу ар кандай интернет ресурстардын колдонуучулардын саны 38%-га өсүүдө. Ошондуктан бул мобилдик технологиянын негизинде ошо мамлекеттик кызматтарды, муниципалдык кызматтарды көрсөтүү болуп, бул санариптештирүү саясатынын эң негизги багыты болуп эсептелүүдө. Аны менен бирге, урматтуу кыргызстандыктар, санариптик технологиялардагы экономиканын ар кайсы тармактарына кызуу кирүүдө. Мисал катары айтып кетсем, азыркы убакытта электрондук төлөмдөр багытында 11 электрондук капчык иштеп жатат. Бул электрондук капчыктардын жалпы колдонуучулардын саны 2 миллиондон ашты. Республика боюнча 310дон ашык интернет дүкөндөр иштеп жатат. Алар дагы өзүнүн кызматтарын биздин жарандарыбызга көрсөтүүдө. Президенттин тапшырмасына ылайык бул дагы багыт күчтөтүү зарыл. Жана бул системаларды эң негизинен ошол президенттин саясаты, бул региондорду өнүктүрүү багытында дагы кошумча бир импульс берет деген тапшырма коюлду. Аны менен бирге, кырдаалга карабастан жогорку технологиялар паркынын дагы резиденттери өзүнүн кирешеси 14%-га өскөндүгүн маалымдайт. Бул дагы ушул кырдаалга карабастан IT биздин улуттук компаниялар өз кызматтарын санариптик форматта, дистанттык форматта көрсөткөндүгүн билдирет. Андан тышкары, мен айтып кеткендей, президенттин саясатына ылайык өзгөчө багыт бул жарандардын сабаттуулугун, санариптик көндүмдөрүн өнүктүрүү. Бул багытта болсо, азыркы убакытта өкмөт тарабынан Дүйнөлүк банк менен жана Проон программасы менен биргеликте атайын долбоор иштелип жатат. Бул долбоордун эң негизги максаты ошо жарандардын санариптик көндүмдөрүн өнүктүрүүгө тиешелүү шарттарды түзүү, анын ичинде бирдиктүү билим берүү стандарттан иштеп чыгуу жана бекитүү, жана бирдиктүү санариптик платформаны иштеп чыгуу. Бул долбоордун жалпы бюджети 3,6 миллион АКШ долларын түзөт. Андан тышкары, жарандардын санариптик көндүмдөрүн өнүктүрүү боюнча атайын Digital Skills аттуу платформа ишке кирген. Бул системада кызматтарды, мамлекеттик кызматтарды электрондук форматта алууга атайын окутуу материалдары иштелип чыгып, жана ошол жерде дайын. Сиздерге маалым болгондой, республикалык штабтын тапшырмасына ылайык биздин мамлекеттик комитеттин алкагында атайын IT штаб түзүлгөн. Бул IT штабтын катышуучулардын саны 400дөн ашык адисти түзгөн. Жалпысынан 14 санариптик продуктулары, ар кандай системалар иштелип чыккан. Баса белгилеп кетчү нерсе, бул системалардын баары акысыз иштелип чыккан.
Ошондуктан мен да баса белгилеп кетет элем, бул долбоорлорду мамлекеттик бюджеттен, республикалык бюджеттен бир дагы тыйын коротулган эмес. Ушул учурду колдонуп, мен дагы ушу IT штабтын мүчөлөрүнө, жалпы биздин ушул IT адистерге дагы ыраазычылык билдирип кетем, анткени алар дагы өз ыктыяры менен ушул республикалык штабтын иш чарасын колдоп, тиешелүү жанагындай санариптик системаларды жасап, аны ишке киргизгенге көмөк көрсөтүштү. Жалпысынан анан жана негизинен айтып кетсем, бул жерде саламаттык сактоо министрлигине 3 система коюлду. Анын ичинде 9 лаборатория толугу менен автоматташтырылып, азыркы убакытта бирдиктүү система иштеп жатат. Экинчиден болсо санэпидемия департаментинде бирдиктүү маалыматтык система орнотулду. Анан үчүнчү эң негизги система бул жарандардын үй карантинин сактоону мониторинг кыла турган жана мобилдик тиркеме жана система иштеп жатат. Азыркы учурда өкмөттүн жана жалпы президенттин саясатын ишке ашыруу багытында эң негизги багыттар бул деген киберкоопсуздукту күчтөтүү. Бул багытта эң негизинен туруктуу жана эффективдүү киберкоопсуздукту камсыз кыла турган системаны куруу. Экинчиден болсо экономиканын ар кайсы тармактарына санариптик технологияларды эффективдүү киргизүү менен жалпы ошо туруктуулугун жогорулатуу болуп эсептелет. Кыргыз Республикасынын президентинин жарлыгына ылайык 2020 жыл региондорду өнүктүрүү жана өлкөнү санариптештирүү жана балдарды колдоо жылы болуп дайындалган. Бул багытты ишке ашыруу максатында азыркы учурда жалпысынан ошо мамлекеттик органдардын санариптик долбоорлорун ишке ашыруу максатында Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн буйругу менен тиешелүү каражаттар бөлүнгөн. Жалпысынан айтсам, бул жерде социалдык тармактарды санариптештирүү үчүн 300 миллион сомго жакын субсидия катары мамлекеттик IT компанияларга бөлүнүп берилди. Бул билим берүү жана илим тармагы, саламаттык сактоо тармагы жана социалдык өнүгүү жана эмгек тармактары болуп эсептелет. Жана айыл чарба багытындагы санариптик технологияны киргизүү пландалган. Азыркы убакытта бул багыттар боюнча тиешелүү жооптуу IT компаниялар менен иштер жүрүп жатат. Экинчиден болсо бул туруктуу мамлекеттик коммуникация системасын түзүү. Бул жерде жалпы ушул бөлүнгөн каражаттын көлөмү 77 миллион сом. Жана президенттин, премьер-министрдин көзөмөлүндө турган бул фискалдаштыруу долбоор. Бул долбоорду дагы ийгиликтүү толук камдуу ишке киргизүү максатында дагы тиешелүү каражаттар бөлүнгөн. Жалпысынан айтып кетсем, дагы бир президенттин тапшырмасына ылайык 2020 жылга карата региондорду өнүктүрүү максатында санарип аймак аттуу санариптик платформасы ишке кирүү пландалууда. Азыркы убакытта санарип аймак системасы инфоком аттуу мамлекеттик ишкана менен иштелип чыгып, 8 айыл өкмөттө пилоттук режиминде иштеп жатат. 1-июлдан тартып бул система толук камдуу бардык айыл өкмөттөрдө кирип, жана жалпы алардын системасын автоматташтырып, электрондук форматка өткөзүп, анан бул жерде тиешелүү мамлекеттик органдардын маалыматтарды электрондук форматта алмашуу, электрондук өз аракеттенүү түндүк системасы аркылуу жүрүш керек. Андан тышкары ушул системанын негизинде электрондук форматта муниципалдык кызматтарды көрсөтүүгө шарт түзүлүш керек. Баса белгилеп кетчү нерсе, мен айтып кеткендей, санарип диалог аттуу ошо президенттин катышуусу менен иш чаранын жыйынтыгы боюнча президент бир нече тапшырма жана милдеттерди койду. Биринчиден болсо бул интернет инфраструктурасын андан ары өнүктүрүү жана бардык социалдык объектилерди интернет байланышы менен камсыз кылуу. Андан тышкары ушул жаңы технологияларды, маалыматтык технология, санарип технологияларды өздөштүрүү максатында жарандардын мамлекеттик муниципалдык кызматкерлердин жөндөмдүүлүгүн, сабаттуулугун жогорулатуу боюнча тиешелүү шарттарды түзүп берүү болот. Үчүнчүдөн болсо ар бир региондор ушу жылдын аягына чейин атайын ушу санариптештирүү багытында болгон бир нече жанагындай стартап долбоорлорун иштеп чыгуу тапшырылды. Эң негизги багыт дагы бул мамлекеттик жана муниципалдык кызматтарды электрондук форматка өткөзүү менен жарандарга комфорттуу шарттарды түзүп берүү тапшырмасы коюлду. Жалпысынан экономиканы колдоо максатында электрондук коммерция жана электрондук коммерция багытына тиешелүү өнүгүүгө шарттарды түзүп берүү, жогорку технология паркынын резиденттерине шарттарды түзүп берүүгө дагы багыт коюлуп,
Андан тышкары ошо бизнес тармагында биздин жеке тармакта иштеген биздин ишканаларга мамлекет тарабынан көрсөтүлгөн, анын ичинде лицензия берүү, уруксат документтерин берүү тармактарында санариптик технологиянын негизинде бирдиктүү терезе форматында тиешелүү шарттарды түзүп берүү тапшырмасы коюлду. Эң негизинен дагы мен ойлойм ушул кырдаалды эң эффективдүү жана сапаттуу иш алып барган бул билим берүү жана илим министрлиги. Алар санариптик технологиянын негизинде ушул кырдаалга карабастан ошо билим берүү процессин токтоткон жок. Ошондуктан онлайн билим берүү, онлайн жанагындай бала бакча тармагында дагы долбоорлорду киргизүү президент тарабынан тапшырма коюлду. Аны менен бирге өзгөчө бул багыт жана өзгөчө көңүл бурула турган багыт болсо, бул маалымат ошол жарандарыбыздын жеке маалыматтарын коргоого тиешелүү кадам көрүү. Жалпысынан ушул багыттар боюнча жана Санарип Кыргызстан жол картасын ишке ашыруу боюнча тиешелүү мамлекеттик органдар иш алып баруу пландалууда. Чоң рахмат.